Bir жаш жигит эшигинин астына тикен эгет экен. Ошол кадимкидей сиздер билип жүргөн тикен. Биз айылдарда мурда көз тийбесин деп тикендерди дарбазаларга, ал жерлерге асып коет эле. Көз тикен деп. Тикен эгет экен бул. Тикен эгет, тикен чоңоюшту баштайт, бул дагы чоңоюшту баштайт, үйлөнөт, тикен дагы чоңойот. Тамырлары чоңоюп жайылышты баштайт. Арада bir уулду болот. Уулу дагы чоңоюшту баштайт. Тикендер дагы чоңоюшту баштайт. Бул эшигинин астындагы тикен ошол учурдагы падышанын дагы кулагына илешет, кулагына жетип барат. Падышага чакыруу болуп атайын, бул жигит атайын барып тикенди алгын деген буйрукту алып дагы келет. Бирок жалкоолук себебинен тикенди жон коет. Тикенди албай коет эшигинин астынан. Баласы дагы чоңойот, баласы үйлөнөт, неберелүү болот. Бир канча кыз уул, салиха уул, кыз уулдардан аралаштырып Кудай таалам перзенттерди берет. Ошондой күндөрдүн биринде неберелеринен бири ойноп жатып, тикенге кагылып жыгылат. Ар жерлери тытылып, канга буланып, үйүнө ыйлап кирип келет. Муну көргөн атасы чыдабай баласын моруна кысып, атасына айтат: "Атаке, тикендерди албасак болбойт. Алып салайлы" деп кеңешип, алып салууну чечишет. Тикенди казып башташат. Тамырлардын жарымын алат, атасы карыган, күчкө дармети жетпейт. Айтор бир канчада чарчап калат. Бирок ошоного карабастан бир нерсе кылышып, тикендерди алып салышат, тамырларын. Алгандан кийин бир канча күн өтпөй жамыр себелеп жаашты баштайт. Жамырдан кийин жаңы тикендер чыгышты баштайт эшиктин астына. Жаңы тикендерди аксакал жулушту баштайт. Дагы жаңысы чыгат, дагы алып салат. Дагы жаңысы чыгат, дагы үзүп салат. Ошентип күндөр өтүп жатты. Ошондой күндөрдүн биринде аксакал дагы бул жашоо менен пенделикти тапшырат, жаны үзүлөт. Бул иш эми баласына калат. Баласы дагы тикендерди үзүштү баштайт, жаңы чыгат, дагы үзүштү баштайт. Балдарын жардамга чакырат, балдары дагы үзүштү баштайт. Айтор бул нерсе уланып кетет. Элдер дагы ата бала тикенчилер деп буларга наам берип коет. Эшигинин астында дагы, дарбазасынын астынан дагы эч ким өтпөй коет. Бирөөлөр конокко дагы кээде келип, кээде келбей коет. Урматтуу мусулман бир тууганым, окуя бүттү, бирок алынуучу сабак эми башталды. Ал тикендер биздин жаман адаттарыбыз. Ал жаман адаттарыбызды жаштыгыбызда, колубузда, белибизде, күчүбүз бар учурда, акылыбыз бар учурда таштай албасак, ал биздин балдарыбызга, балдарыбыздан неберелерибизге мурас болуп калып кетет. Албетте, урматтуу мусулман бир тууган, күчүң барда акылыңа кел. Акылың барда күчүңдү туура жакка сарпта. Бүгүн бир кылган жамандыгың, бир кылган жаман ишиң көпкө уланышы мүмкүн. Жаман адаттарыңды азыртан, жаштык кез бул дүйнө акыреттин жакшылыгын өтүрө турган учур. Бул дүйнө акыреттин ишин бүтүрө турган кез бул жаштык. Албетте, карыган учуруңда акылың болот, бирок күчүң болбойт. Жаңы төрөлгөн учуруңда, андан кичине чоңойгон учуруңда күчүң болот, акылың болбойт. Бирок орто кездер, 20, 30, 40 ушундай орто кездер, бул учурда акылың да, күчүң дагы боло турган учур болуп эсептелет. Ушул учурда ибадатыңды дагы, ишиңди дагы, бул дүйнө акыреттин ишин бүтүр. Үйүңдү, өзүңдү, өмүрүңдү тикен зарга айлантырба.